Mınakey bizdin Noken rayonunun Masayil өкмөтү rayonun sentri mınakey. Bizde karantin деген нерсе жашабайт. Кыргызстан боюнча коронавируска каршы күрөшүү иштери күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүп жаткан жакта Жалал-Абад облусундагы Нокен районунун борборунда Масы айыл өкмөтүндө карантин эрежелери сакталбай жатканы тууралуу социалдык тармактарда видеолор тараган болчу. Ал жердеги абал менен таанышып, базарда жана көчөлөрдө башка аймактарга салыштырмалуу жарандардын көп жүргөнүн жана карантин талаптарын сактоого жетиштүү көңүл бурулбай жатканына күбө болдук. Жергиликтүү бийликтин да пикири менен таанышып кайттык. Кудайга шүгүр, Нокен районунда 140 миңден ашык калп болсо, бүгүнкү күнгө чейин бир да катталган жок. Бул дагы эл түшүнгөнүнөн ушул ооруга карата баардыгыбыз чогуу аракет кылганыбыздын негизгиси бир жак Кудайдан. Ошого баардыгыбыз чогуу аракет кылып атабыз. Дарыгерлер менен биргеликте жер-жерде айыл өкмөтүнүн башчылары, айыл башчыларынын негизинде бүт аракеттерди кылып, блокпостторду коюп, керектүү жерге элге түшүндүрүү ишин жүргүзүп атабыз. Бунун бир гана жолу үйдө отуруп, көчөгө чыкпай, башка нерсе кылбастан. Кече мына айдын аягында болуп калды, как раз ошо пособие менен пенсиянын күнү туура келип калды. Биз буга чейин өткөнкү 13-чү штатта караганбыз. Мекеме уюм жетекчилери менен ушул банктарга жолдун боюнда үчүн 10 банк жайгашып калган үчүн буга жолоочулар дагы кирип ушул жерден ыңгайлуу түшө калып, ошол жерден өздөрүнүн акча котороо, акчалоо ошондой нерселерди кылып кетти. Оңой ошол жерде шарт түзүлүп калган да. Бул 13-чү штаттын отурумда биз мекеме уюм жетекчилерди, мисалы госрегистр, архитектура, дагы бир ошого окшогон жетекчилерди деп, РЭС, ошолордун жетекчилерин бир дежур койгонбуз. Ошо менен бирге Масы айыл өкмөтүнүн аппараты дагы дежур. Биз өзүбүз дагы барып, ошол жерге түшүндүрүү ишин жүргүзүп атабыз. Эми акча керек үчүн банкка бар акча алат да, акча которот, акча келгенде алат, ошол акча менен алып продукт алып атат. Ошондон эле тышкары талаа жумуштары башталып калган. Эми негизгиси керектеличи ошол жерге келип банктарга келип алып атат. Saat 3'te штаб өткөрдүм. Штабта дагы бүт жетекчи банктын өкүлдөрү келди. Ал айтты, башка райондун адамдары да келип атат. Биз аны кетпей албайбыз. Мисалы үчүн, Мазар Коргон. Ар жакка барганда советский жактары бери келе коет да. Ошол жактан да келип атышат. Башка жолоочулар да келип калып атат. Биздин сотрудниктер дагы кыскартканбыз дейт. Мурун 4 адам тейлеген болсо, бизге ошондой команда келген. Азыр 2 адам мисалы тейлеп атабыз. Ошол максатта бүргөналар бүгүн ошондой кыскартуу маселесинде иш кылып атабыз дейт. Карантин деп мына даже айтып атат, громко угулуп атат да. Элдерге шуну үстөн жүрүп атабыз. Ар күндө ушундай мына зам ачымчылыкта зам туратында. Ошо өзү баш болуп жерде биз элдин иштеп атабыз. Өзүңөр белгилүү көрүп атасыздар бардыгын. Эми эл элегенде түшүнбөйт экен. Эми возможно колдон келишинче биз иш кылып атабыз да. Minutga chiqdim. Pechkam kuyib qolib, remont qildirdim, produktga chiqdim 5 minutga. Maska topolib? Maskam bor edi, novvoyxonamda qolib ketdi, hozir 5 minutga. Nima yerda edi novvoyxona? Karantindan xabaringiz bor? Xabarim bor. Rahmat. Перчатка табылып апсызбы? Перчатка менде азыр нарядга калып кетип да. Азап келем. Масканы бирөөсүгө аптекада иштегенге заказ кылып койгонум, бүгүн эртең алышым керек. Бүгүн алсам керек.
Негизи карантин Түшүнүшүм. Анан кийин масканы жууш керек эле. Бир-эки масканы бар жууш керек. Ошондо. Балким жетишпей аткандырсыз. Жок, ошо болбой атат ошо. Муктаждык барбы? Бар. Маска жок болду. Маска жок. Акчага берет экен аяктан. Мен көрө көтөрүп жүргөн эсе акча гана кылып экен. Жай анда калып. Өткөн күнү келип берип кеткен мен жок болуп калдым. Бирөөсүгө жардам бер десем ошо жардам берем деген эле бүгүн барайынчы. Жардам болуп калса керек биринте маска. Өзү негизи бул жерде карантин жөнүндө айтып атабы? Элдерге Ооба, баардыгы өлдө угуп жүрөт го базарда. Мен астына кетем мен. Продукт алганда чыккам мен. Азык-түлүк продукциясы бардыгы келен, un турат ачык, айыл чарба дегендердин продукциясы, базарлар ачык, тазалык бар. Ар бир базарга биз дагы антисептик, перчатки, кыскасы ушул оорудан алдын алуучу иш-чараларын толук жүргүзүп атабыз. Эскерте кетсек, Кыргызстанда коронавируска байланыштуу киргизилген өзгөчө абал режими эртең аякташы керек болчу. Бирок абалга байланыштуу бул режим апрель айынын акырына чейин узартылууда. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.